Мухаммед Дүйшекевич, мактоо жана кошомот сөздөрдөн алыс болсоңуз, бирок реалдуу картиналарды бир айтып берсеңиз. Эл аралык рейтингтерде сиз биздин өкмөттүн ишеничтери жакшырды десиз да, жакшы жакка кетти деп. Ошол сиздин курам өкмөттүн эмне заслугасы бар? В улучшении международных рейтингов. Бир атап берсеңиз. Мирлан Канатбекович, жанагы эл аралык рейтингтерди биз өзүбүз чыгарбайбыз да, аны сиз жакшы билесиз. Муну ошол эл аралык институттар бар, өзгөчө бүткүл дүйнөлүк банк. Өзлөрү баягы биздин макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү, экономикада болгон бардык көрсөткүчтөрдү алып, анан элдерден сурамжылоо жүргөзүү жагы менен өзлөрүнүн методикалары бар. Ошо менен анан чыгарат да. Бул эми мен жанагы айтып атпаймынбы, кээ бир жерде мындай терс көрсөткүчтөр болгон, бирок анын себебин да айтып атам. Бирок бул өзүбүз чыгарып өзүбүзгө баа койгон эмес да. Анан мактоо эмес, мен мактоодон алысмын. Мактоонун артында да жоопкерчилик бар да. Ошон үчүн менин оюмча биздин өкмөттүн эң биринчи мындай кадам таштаганы, мындай жакшы кадам таштаганы, азыр бюджетти салыштырып көрүңүз, 2017 жыл менен 2018 жылдын бюджетин. 13 миллиард сом бир да бюджетте өзүбүздүн экономиканын эсебинен. Башка жактан жардам албай, же болбосо бир мүлктү сатпай, мынчалык 13 миллиард сом топтолгон эмес. 17 жылдын азыр мен сизге тарыхын айтып берейин анан. 2017 жылдын бюджети боюнча 14 миллиард сом орусча айтканда разовый платеж келген. Эгерде разовый платежду 2017 жылдын бюджетинен алып салсак, 121 миллиард сом болот экен. А биздики 135 миллиард сом болду. То есть биз 13 миллиард сомго өзүбүздүн күчүбүз менен ашырганыбыз. Мен ойлойм бул акча каражаты бар. Андан кийин ошол жанагы социалдык объектилер, мисалы үчүн 2017 жылы bir 80'ge жакын болсо, азыр 156 болду. Финансылык кредиттердин берилип атканы, жарандарыбыздын жанагындай финансылык кызматтарга жеткени, булардын баары жакшы го деп ойлойм. Мен суроом башкада болчу, кайталап коеюн, менин убактым токтоп турсаңыздар. Сиздердин курамыңыздар 20 апрель 2018 жыл дайындалган. Көп өзгөрүүлөр менен. Ошолордун рейтинги мына, ошо рейтингтерге тиешеси барбы? Жакшыртууда. Сиз министрликтерди айтып атасыз да, Эми жалпы өкмөттүн ишине жалпысынан баа берилет да. Кээ бири, мисалы үчүн, элдин ишеничи боюнча астага кеткени бар. Кээ бирлерине элдин ишеничи азайгандыгы бар. Ушундай көрсөткүчтөрдү жүрүп отуруп, бул жалпысынан анан кийин бир өкмөттүн иши боюнча өзүнчө бир жыйынтык чыгарылып атат да. Конечно, ал жерде бар, жакшы иштегендер бар, начар иштеп жаткандар бар, алар боюнча. Мухаммед Дүйшекевич, отчетту жакшылап карап койсоңуздар. Улучшение международных рейтингов связано с принятием законов от 2017 года, в июне и в июле. Вы вписываете в себе заслугу. Улучшение в 4 показателях. Поэтому прошу вас в отчете всегда детально смотреть. Эгерде 18 жыл жөнүндө отчет болсо, өзүңүздөрдү караңыздар. Олег Михайлович жооп берип койсунчу, бул эми экономика жагында жана институттар менен иштейт да. Олег Михайловичтин ответи кереги жок. Олег Михайловичтин өзүнүн жумушу абдан чабалдуу. Экинчи маселе, мына Искра Азия 1 миллиард доллар инвестиция болот дедиңиз. Сиз ачкансыз первый вице-премьер болгондо. Ошо менен анын тагдыры эмне болду? Silkway, сиз ачтыңыз 70 гектарды. Мурунку фамилиясы ошонун учредители Бакиев болчу. Изилдедиңиздер, карагыңыздарбы? Ошону айтпай соңуздар. Искра Азия боюнча азыр иштер жүрөт. Ал эми 16 жылы барганбыз, ошол жерде 1 миллиард доллар болот деген. Анан ал жерде дагы ошол жердеги иштеп аткан ишкерлерге болгон мамиледен токтогон ал. Мына азыр Кубатай Ильичевич барып келди Кытайга. Кудай буйруса, быйыл жалданат. Экинчиси жана Silkway боюнча трансформацияны өкмөт кабыл алып берди. Барып, ошол жерде ачылышын жазадык. Азыр иштер жүрүп атат. Мен аны ишкерлер менен байланышып атам. Алар дагы
чет жактан келүүчү машиналарды жана башка эмеректердин баарын камдап атабыз деп азыр бизде көзөмөлдө турат. Мына региондорду өнүктүрөбүз дедик. Мыйзам о преференциальных населенных пунктов. Эмне себептен алиге чейин өкмөттөн тизме кабыл алына элек. 2017 жыл 29 июнда кабыл алынган. Мен сизге да айткам, именно Олег Михайловичтин ведомствосуна алиге чейин жатат ошол мыйзам. 5 түр налогтон региондордон бошот бермек. Ошон үчүн региондор өнүкпөй жатат. Мирлан Канатбекович, биз өкмөттүн токтомун кабыл алдык, күчүнө кирди ал боюнча. Жок, реестрде жок. Бүгүн карадым, жок, эртең менен карап келдим. Азыр карасаңыз бүгүн кирет. Дасан Спеч, мен сүйлөгөн жокмун, убакыт кетип атат. Сүйлөп атпайсызбы? Ошол үчүн убакыт кетип атат. Жок, мен суроону кайталап атпайм. Кайталаганда регламент боюнча кетпейт да. Жок, сиз сурасаңыз токтотобуз. Сиз сүйлөп атсаңыз, автоматически убактыңыз кетип берет. Мен суроону кайталадым, бир 5 секунд кош берип койсуң. Мирлан Канатбекович, 10 секунд кош берем. азыр карасаңыз кирди. 10 секунд. Анан үчүнчү маселе. Мына жаш жаңы өкүлдөрдү алып келем дедиз. Бирок мына Гарсуп боюнча, паспорт маселеси боюнча ГКМБ мына жооп берсинчи, эмне маселе болуп атат? Урматтуу Мирлан Канатбекович, урматтуу депутаттар, бул маселе абдан талкууланып атат. Ошон үчүн мен сиздерден уруксат сурап, кеңирээк айтып берейин. Мына биздин паспорттук реформа 94 жылдан бери келатат. Ошол күндөн бери Кыргыздын мамлекеттик паспорту бүт террористтер, экстремисттер колдонуп келатат. Аны мына баарыбыз көрүп атабыз. 14 жылы Стамбул шаарында Кытайдын 98 жараны, 98 Кыргыздын паспорту менен хат чыгарып аткан кезде кармалган. Кече эле мына Киевде жардырууга шектүү 2 адамдын колунда Кыргыздын паспорту чыккан. Ошол себептен бул жанагы эл аралык серепчилер айткандай абдан коррупциялашкан тармак болуп кетти. Мына сиздин сурооңузга, урматтуу депутат, жооп берсем, Гарсуу боюнча айтып кетсек, ГКНБдин тергөө органдары 2012 жылдан мына бүгүнкү күнгө чейин 150 кылмыш иш козголуп турушул. Паспортту подделка боюнча, колдонуу боюнча, мыйзамсыз берүү боюнча. Эки миң 17 жылы абдан белгилүү эл аралык информ агенттик Reuters жазып чыккан экен. Гарсуу Пасаулис боюнча, алардын билдирүүсү боюнча Брюссель прокуратурасы менен 17 жылы эле 2 кылмыш иши козголуп тергелген экен. Бул демократиялык Конго демократиялык республикасында ушул айтылган фирманын ээси Семплекс деген фирма $185 паспорт чыгарыптыр. Бул Конго мамлекетине $65, консорциум Семплекске $60 и $60 жана президентке аныш аффилированный деп коебуз го фирмага $60 берген экен өз убагында. Экинчи кылмыш иши ушул эле фирма Коморский аралдарга паспорт жасач экен. И ушул фирма жасаган, Семплекс чыгарган паспорттар $100 000 чейин сатылып кеткен фактылар бар экен. Бул Ирандын жарандарына жана башка эл аралык розыскта жүргөн адамдарга жазылган фактылар бар экен. Бул боюнча ошол кылмыш иш тергелиптир. Бул ачык интернет ресурстарда жүрөт. Экинчи дагы бир ачык эмеде булактарда бар экен.
OCCRP деген эл аралык коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка изилдөөчү борбор деген бар экен. А жерде да серепчилер айтып атат, бул жакшы эмес фирма деп. Ошого карабастан биздин айрым ушу тендерге уюштурган айрым кызматкерлерибиз ошол тендерди өткөрүп коюшту. Эми башын айтып кетсем, атайлап жазалгандай да тендерлик техникалык спецификацияны оңдоп 16 жылы жазылган техникалык спецификацияны оңдоп, жумшартып, кебирлерин күчөтүп, мындай бир атайын бир аффилированный компанияларга даярдагандай сезилет. Эгер тактап айтып кетсем, бул октябрда 2018 жылы тендер жарыяланат. Тендерлик квалификациялык талапка эң биринчи негизги тергөө мына азыр көңүл бурган, бул ар бир катышуучу договор, жанагы мамлекеттерге аткарып берген договордордун копияларын сурайт. Бул бир да мамлекетте колдонулбайт. Мындайчы, бул договор деген бул коммерциялык купуя, кызматтык купуя болуп эсептелет. Бирок ошого карабастан биздин квалификациялык талапта ошол жазылып кеткен. Ошол себептен көп чоң ири фирмалар катышпай койгон. Мисалы айтып кетсем, Жимальта деген франциялык белгилүү фирма катышпай койгон. Башкалар да бар. 5 компания катышат. Октябрда 2018 жылы, ноябрда бул пакеттерди ачып, изилдөө процедураларын баштайт. И 10 декабрда комиссия, тендерлик комиссия 5-өн тең өткөрбөй салат. Көңүл буруп койсоңуздар. Себеби документтер шайкеш келишпейт деп. Протоколго кол коюлуп, жокко чыгарылып кетиш керек болчу да, бирок 11 декабрда ГРСтин жетекчилери тендерлик комиссиясыз ДГЗда Минфинде мамлекеттик сатып алуу департаменти болот, ошого кат менен кайрылган. ГРСтин жетекчилиги. Дагы бир жолу кайталап кетейин, бул тендерлик комиссия эмес. Ошол кат менен кат жолдоп суранат. Ол 5 тең өтпөй калды, кандай кылсак болот деген мааниде. 12 декабрда эле ошол департамент биринчи кат жазат. Мыйзам чегинде карай бергиле өзүңөр деп. Бирок тилекке каршы дагы ГРСтин жетекчилиги сүйлөшүү жүргүзүп, ал катты алып коюп, экинчи катты 14 декабрда оңдоп, түзөп, экинчи сыйра кайра кат жазып, конкурсту уланта берсеңер болот, жана кошумча материалдарды талап кылып өткөрө берсеңер болот деген мааниде жазып чыгарып берип койгон колуна. Ошол каттын негизинде комиссия жанагы 5 катышкан претенденттин 3-өнү дисквалификация кылып салат. Анын ичинде дагы бир жолу кайталап кетейин, ири чоң компаниялар. Өткөн отурумда мен айттым элем, жанагы Мülbauer деген компания бар, ал жалаң эле булаң чыгарбастан, ал ошол булаң чыгарганга оборудование да чыгарат. Анын оборудованиелери мына Рыскелди Чыныбекович билет да, ал тармакты жакшы. Ошол менен 1 февралда ошол чечим менен макул болбой, жок, кечиресиздер. 1 февралда комиссия Гарсу Пасаулисти утуучу деп жарыялайт. 5 февралда, анан 8 февралда Мülbauer менен Идемия деген компаниялар
көз каранды эмес комиссияга кайрылышат. Жанагы тендерлик комиссияга макул болбой. 15 февральда көз каранды эмес комиссия ГРС'тин жетекчилиги менен сүйлөшкөн ГРС'тин жетекчилиги кайра комиссияга келип сүйлөшкөнгө аракет кылышат. Ошондо 15 февральда дагы ушу көз каранды эмес комиссия уруксат бербей койгон, канаттандырбай койгон, канаттандырган Милбауэрдин арызын. Ошого карабастан ГРС'тин жетекчилиги кайра сурап, 18 февральда дагы кайра отурум болуп, ошондо ГРС'тин тендерлик комиссиясы мыйзамдуу өткөн деген жыйынтыкты чыгарып туруп, колуна карматып койгон. 22 февральда ГРС'тин жетекчилиги Гарсунун өкүлүнө телефон чалып, Литвага чакырган. Анткени мына жеңишчилердики келип контракт түзөбүз деп. Гарсунун өкүлү жетекчилиги Кыргызстанга келем деп даже авиабилет сатып алган ошол кезде 25-де келип, февралдын аягында контрактка кол коюш керек болчу. Бирок ошол эле күнү 22 күнү башкы прокуратура жанагы коррупция беренеси менен ЕРППга материалды каттап коет. Анан биз изилдеп баштайбыз. Кыскача айтсам, ушул нерселер, мына өзүңүздөр урматтуу депутаттар көрүп атасыздар. Азыркы күндө сөз көп болуп атат. Айрым бейөкмөт уюмдар бизди күнөөлөп атат, цифровизацияга балта чаап атат, УКМК деп. Ошо кыскача айтсам. Жанагы дагы бир кошумча кылып кетсем, жанагы башындагы жазылган спецификацияга 5 катышкан компания тең дал келчү эмес. И ошондо тендерлик комиссия 5-өн тең четке каккан, 5 компанияны тең. Рахмат, Идрис Анарбекович. 5-чи микрофон процедурный. Рахмат, Дасан Исмаевич, мен кечирим сурайм, бир аз убактым жетпей калды. Мухаммед Ишигевич, мына декабрь айында 2018 жылы эл аралык уюм опрос жүргүздү, ишеним боюнча. Сизге жеке ишеним 1% берип атат, элибиз. Бул өкмөткө берген баасы же сизге берген баасы? Ошону жооп берип койсоңуз. Кандай кырдаалда берилди, аны мен таанышып чыгышым керек да, айта албайм.